Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин пленардык жыйындарынын негизги маселелери тууралуу күн тартибинде көрсөтүүбүздү баштайбыз. Бүгүн мына депутат мырза, аппарат жетекчиси, сиздер айтсаңыздар, бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынындагы эң негизги маселелер кайсылар болду? Бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынындагы биринчи негизги маселе бүгүн жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Шарипович Жээнбеков өзүнүн ээлеген жогорку кеңештин төрагалык кызматынан өз ыктыяры менен кетти. Бул Кыргызстандын тарыхындагы маданияттын эң жогорку мезгилдеринин бирин белгилеп турган жакшы убакыт болду. Бул кыргыз эли үчүн үлгү болду. Биз мынга чейин бир топ спикерлер жумуштан алганбыз. Тилекке каршы ызы чуу менен бүт элди козгоп, керек болсо митингтерге чейин чыгып кетсин, келсин деген маселелер колдонгон. Мына бүгүн биз тарыхый бир өзгөчөлүктөр менен жогорку кеңештин төрагасы өзүнүн ээлеген кызматынан өзүнүн берген арызына ылайык кетти. Себеби Асылбек Шарипович Жээнбековдун агасы Сооронбай Шарипович Жээнбеков ушу өкмөт башчылыгына көрсөткөнгө байланыштуу мен ушул кызматты өзүм өткөрүп берем деп депутаттарга кайрылды. Бул деген мен ойлойм өтө жакшы жөрөлгө, биз ушундан бир үлгү сабак алышыбыз керек. Эми төрага Жээнбековдун бул кадамы жанагы этикалык жактан эң туура кадам катары каралып атат. А мыйзамдык жактан кандай? Ушул мисалы бир туугандар эң жогорку бийлик бутагына келип калганда бирөөсү мыйзамдык жактан дагы кетүүгө туура келеби? Ошондой бир нормалар барбы? Мындай нормалар каралган. Бирок бул жерде эң эле белгилей кетчү нерсе төрага өзүнүн сөзүндө белгилеп кеткендей, айрым депутаттар да айтып кетишпедиби? Бир тууган агасы Сооронбай Шарипович Жээнбеков премьер-министрге көргөзүлгөндөн кийин ал комитеттен өтө элек учурунда, жогорку кеңештин жыйынынан өтө элек учурунда ошого менин кызматым таасир болуп калбасын деп, ошол процедуралар өтө электе азыр эле Сайдулла Абашев белгилеп кетти го. Саясий маданияттын туу чокусун белгилеп үлгүсүн айтып кетип атпайбы? Ошого таасир бербейин деп эрте кеткендигинде да бул абдан саясий маданияттын бийик чокусу деп эсептеймин, үлгү деп эсептеймин. Бул 2013 жылдан бери бизге туруктуу саясий маданият катары, саясий кадамдар катары, чечкиндүүлүк катары белгиленип жаткандыгында да бул келечектеги саясатчылар үчүн дагы абдан чоң үлгү боло алат деп мен эсептеймин. Албетте мунун мыйзамдуу жагы бар. Мына ошол мыйзамга таянып туруп өзүнүн сөзүндө Асылбек Шарипович белгилеп кетти. Мына регламенттин ушул беренесине ылайык мен өз кызматымды тапшырып жатам деп баардык элге, жумурай журтка жарыя кылып туруп өзүнүн кызматын тапшырды да. Кыргыз парламентинин тарыхында, жогорку кеңештин тарыхында ушул төрагалар өз ыктыяры менен кеткен учурлары сейрек кездешет деп айтылды. Буга чейин дагы болду эле ошондой өз ыктыяры менен кеткен учурлар. Бир мезгилди билем, Өмүрбек Черкешев Текебаев өз ыктыяры менен кеткен. Бул мындан 10 жыл мурун болгон. Бирок аны добушка койгондо ал мезгилде башка убакыт болуп, депутаттар кетирбей коюп, үчүнчүсүндөн анан өзү мындай туруп таштап кеткен да. Бул дагы жигичил кадамдардын негизи бирине кирет, таштап кеткен. Андан башкасын мен байкай элекем, көпчүлүк эле мезгилдерде бир топ ызычуулар менен коштолуп кетет да. Асылбек Жээнбековдун төрагалык учуру Кыргызстан мындай парламенттик демократия багытына түшкөн учурга туш келди да. Ушул мына 5-чакырылыш, 6-чакырылыш учурунда төрагалык кылып Асылбек Жээнбеков кандай өзгөртүүлөрдү киргизе алды ушул кыргыз парламентаризмине? Бул парламент иштөөнүн жаңы концепциясын ишке ашыра алды деп эсептеймин да. 5 саясий көз караштагы фракция менен түзүлгөн парламент албетте 5 программаны жактоочулары болгон, алардын талапташтары болгон, талапкерлери болгон. Мына ушул учурда 1,5 жылдын ичинде төрага бир фракциянын кызыкчылыгынан өйдө тура алды дагы бүткүл палатанын төрагасына айлана алды. Бир да өзү чыккан фракциянын талаптарын көтөрүп жана козгогон жок. Ал бардык 5 фракцияга бирдей мамиле кылгандыгында. Экинчиси, жана бир топ сүйлөгөн депутаттар да белгилеп кетишти. Ушул учурда 5 депутаттык фракция айрым учурларда өтө Кыргыздын тарыхына маанилүү болгон мыйзамдарга автор болуп чыга келишти. Көп учурда мындай саясий жүрүштөр, мындай саясий иштер өтө сейрек кездешет парламенттик практикада. Бул учурда болсо эмне менен айгиленип турат? Бул фракциянын
партиянын кызыкчылыгынан элдин кызыкчылыгын жогору кое алгандык деген ишти белгилегим келет. Экинчиден парламенттик угулар, тегерек столдор, көчмө жыйындар, жолугушуулар, бир айлык мөөнөткө иштелип чыккан мыйзам долбоорлорун коомдук талкууга коюу, кайра аны 3 окууда кайталоо, жөнөтөрдүн астында дагы бир жолу депутаттарга таркатылып, редакциялык маңыздагы өзгөрүүлөрдү киргизгендин өзү эле өтө чоң жаңылык болду. Андан кийин ушул мыйзам талкууларга коомдук уюмдардын, эл өкүлдөрүнүн, өкмөттүк эмес уюмдардын тикелей катышкандыгы бул мыйзамдын сапаттуулугун жогорулата алды деп эсептей алам да. Андан кийин парламенттин ишинин ачыктыгы. Ар бир комитеттин жыйынында, комиссиянын жыйынында, парламенттин жыйынында массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу, такай катышуусу, аларды кенен кесири аккредитациядан өткөрүп, түздөн түз элге жеткирүү ыкмасы ушул мурдагы чакырылыштардан өзгөчөлөнүп турду. Андан кийин парламенттин ички иш тартибинде көптөгөн өзгөрүүлөр жүрдү. Электрондук кызматкерлердин ишке катталуу ыкмалары, электрондук китепканалар, электрондук архив, электрондук ички документ айлантуу, жүгүртүү. Ушул 5-чи чакырылышта биз кагаз таркатканды дээрлик 80-90% азайттык. Азыр жогорку кеңештин депутаттары өздөрүнө эмне мыйзам керек болсо, кол коюлган мыйзам, иштелип чыккан мыйзам, иштөөдөгү мыйзам жөнүндөгү маалыматты өзүнүн мониторунан гана ала алышат. Кагаз таркатуу кескин кыскарды. Анын үстүнө тез эле чукул арада ушул 5-чи, 6-чы чакырылыштын депутаттары электрондук ыкма менен иштөөнү өздөштүрө алгандыгын белгилей кетким келет. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында түшкө чейин тыныгуу жарыяланды. Ал учурда 2 фракция жана комитеттер жаңы премьер-министрдин ошондой эле өкмөт күчөлөрүн бекитүү маселесин карамакчы. Ал эми түштөн кийин парламент кандай маселелерди карайт? Түштөн кийин эгер комитет карап бүткөн болсо, бүгүн ушул өкмөттүн жаңы толук курамын жаңы өкмөт башчы менен кошо бекитебиз деген план турат. Себеби Кыргызда айтылган сөз бар, жаздын бир күнү жылга tetет. Бизде жазгы талаа иштери башталып калды. Ошонго байланыштуу биздин азыр күткөн убактыбыз жок. Өкмөт иштеш керек, жаңы өкмөт өзгөчө. Ошонго биз бүгүн баардыгын бүтүрүп берели деп депутаттар, фракциялар кече чечимдерин чыгарып беришти. Эгерде азыр 2 фракция менен комитет карап өтсө, түштөн кийин ушу толук составын карап бекитип берген өтөбүз. Ал эми регламент боюнча төраганын милдетин ким аткарат жана качан жаңы төрага шайланыш керек? Учурдагы регламенттин талабына ылайык төрагалык кылуучу жыйынды алып баруучу төраганын орун басарына жүктөлгөн. Төраганын орун басарлары бул ишти үзгүлтүп салып кете алат. Ал эми түштөн кийин чындап эле комитеттер өз иштерин ыкчам бүтүрүп жетишсе, түштөн кийин азыркы депутат Сайдулла Камбулович белгилеп кеткен маселелерди карайбыз. Эгерде кандайдыр бир кырдаалдар менен маселе кароо кечиктирилсе, календардык планга ылайык жогорку кеңештин күн тартиби даярдалган. Бүгүн эртең менен ал бекитилди. Күн тартиби менен кете беребиз. Бул эгерде ошол кандайдыр бир кечиктириле турган болсок, мен бул сөз менен эмнени айткым келет? Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйыны, эртеңки жыйыны үзгүлтүксүз. Ал эми мына депутаттардын фракциялардын арасында жаңы төраганын талапкерлиги тууралуу дагы талкуулар, консультациялар жүрүп жатабы? Негизи бул эми башталат да. Мына азыр берилди, бирок мунга чейин баягы арасында анча-мынча сөздөр болушу мүмкүн, бирок азыр баягы орун бошомоюнча бул жерде официальный талкуу болбойт да. Мына азыр төрага кетти. Мен ойлойм, бизде азыр парламентте биринчи тапшырма ошол бүгүнкү өкмөттү түзүп беришибиз керек. Ал эми жана сиз айткандай жаңы төрага же бүгүнкү төраганын орун басарлары жыйынды ким алып барат деген боюнча бизде эч кандай маселе жок. Бул жумабы, кийинки жумабы биз алып бара берсек болот. Бизде убакыт да бар, жумушта алып бара турган орун басарлар бар. Бирөө эмес экөө. Анга мыйзам жол берет. Демек азыр жогорку кеңештин төрагалыгына талапкерлердин ысымын атоо эрте турбайбы? Эми ысымы 120 депутаттын 119-дун оюнда болушу мүмкүн. Ар бир депутат бул жерде татыктуу, ылайыктуу. Бирок ошонго карабастан баягы бизде сүйлөшүүлөр болот. Ошонун ичинен кандайдыр бир кандидаттарды кээ бир фракциялардан алып чыкса, ошол
ошону депутаттардын көпчүлүгү колдоп бере турган мезгили келгенде мен оюмча добуш калып чыгат. Маегиңиздерге чоң рахмат. Күн тартибинде көрсөтүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Жогорку кеңештин пленардык жыйынындагы талкууларды бүгүн түштөн кийин Пирамида телеканалынан түз эфирден көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар.